Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Сөзімді чексіз, мерімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын менен баштагандан кийин бүткүл аламдын ээси болгон, бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан, бүткүл аламды Аллах өзү башкарып турган Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтып, андан кийин сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбардын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирген, пайгамбар саллаллаху алейхи аларды көрүп кубанган, Аллах Тааланын тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүлөгөн биздин сахабаларга, алардын баштабында турган Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхуларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен буга чейинки баштаган долбоорлорубуздун бири бул дуа жөнүндө, зикир жөнүндө бул кеңири токтолгонбуз. Чындыгында дуа, зикир бул Аллах Таалага эң адамды жакындата турган, бул дүйнөдөгү сиз менен биз менен жашообуздагы көзгө көрүнбөгөн, биз менен кошо жашаган жин аламынан, кала берсе ар кандай бир көз тийгенден, көрө албастыктан, ичи тарлыктан коргоно турган эң мусулман адамдын чоң бир куралы бул дуа менен, зикир менен болгондуктан ушул жөнүндө биз сабагыбызды улап келебиз. Бүгүнкү сиздер менен сөз кыла турган дуабыз бул зикирибиз ад-дуау духулул масжид, Аллахтын үйү болгон мечитке кирүүдө окула турган дуа, зикирлер жөнүндө сөз болмокчу. Чындыгында мечит дегенде бул дүйнөдөгү адам баласы, бул дүйнөнүн жашоонун менен алектенип, бул дүйнөнүн азгырыгына, бул дүйнөнүн ар кандай бир сыноосуна азгырылып жүргөн адам кайсы бир деңгээлде өзү акыретти эстете турган, Аллах Таалага жакындата турган, ал адамдын Аллах Таалага 5 убак намазга тургуза турган орундардын бири болгон, жер бетиндеги эң ыйык орундардын бири бул мечит болуп эсептелет. Чындыгында Аллах Таала мечитти Аль-Байтуллах, Аллахтын үйү деп Аллах Таала өтайын өзүнө ыйгаргандыгында, чындыгында бүткүл алам, бүткүл жаратылыш Аллахка таандык болгондугуна карабастан, анын ичинде Аллах Таала атайын ажыратып өзүнө мечитти өзүнө таандык кылгандыгы, демек бул мечиттин башка орундарга, башка жерге караганда Аллахтын алдында бийик экендигини белгилеп берет. Мына ошондуктан мечитке киргенде мечиттин өзүнүн адеп аклагы, мечиттин өзүнүн жүрүм турумдары бар, мечиттин дагы өзүнүн акысы бар. Мына ошондуктан мечитке кирген адам дүйнө сөздөрүнөн алыс боло турган, ал жерге киргенден кийин урушуп талашпастан, тескерисинче ал жерге кирген адам Аллахты эстей турган, акыретти эстете турган, эртең Аллахтын алдында бара турган абалды эстете турган, акыретке аз да болсо ошол жерде убакытта дүйнөдөн сурулуп чыгып, адам өзүнүн ички дүйнөсүн Аллахка нафсин сындыра турган бир орундардын бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сиз менен бизге өрнөк кылып жиберилген, мээрим кылып жиберилген пайгамбарыбыздын жашоосу, пайгамбарыбыздын сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, кала берсе уктаган уйкусу, кала берсе оорусу дагы сиз менен бизге, мусулман адамдарга үлгү өрнөк боло турган улуу пайгамбарыбыздын сиз менен бизге калтырган мурастарынын ичинде ушул дуаны калтырып кеткен. Бул дуаны чындыгында Анас ибн Малик разияллаху анхудан риваят кылган хадисте ва кана якул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтты. Ва минас сунна иза дахала ал-масжида ан табда'a би риджлика al-yumna ва иза харажта ан табда'a би риджлика al-yusra дейт. Бул ушун мечитке дайым кирген кезде мечитте оң буту менен кирип, ал эми мечиттен чыккан кезде болсо дайым сол бут менен чыкканды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандыгын сиз менен бизге жеткизет. Бул Хакимдин риваят кылган лафзинде. Ал эми Абу Дауд рахимахуллахтын сиз менен бизге жеткизген хадисинде ан Абдуллах ибн Амр ибн Ас разияллаху анху анна набий саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жеткизип ушундай дейт. Аннаху кана иза дахала масжид. Ал Абдуллах ибн Амр ибн Ас айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер мечитке келе турган болсо, факала ушинтип айтар эле дейт. Аузу биллахил азим би бажхил карим ва султанил кадим минаш шайтанир раджим. قال أقد قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يوم дейт. Чындыгында
Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким мешитке кирип келген кезде аузу биллахил азим, Аллах Тааланын улугу менен Аллах Таала өзүңдөн коргонуч сураймын. Ва би вajhil карим, Аллах Тааланын жомарттык берешендик, Аллах Таалам өзүңдүн сыфатың менен. Ва султанил кадим, Аллах Тааланын кадими өзүнүн бийлиги менен, Аллах Тааланын султаны менен. Минаш шайтанир ражим, ошол Аллахтын рахматынан куулган, налат калган шайтандын жамандыгынан коргошуңду сураймын деп Аллах Таалага дуа кылган болсо, мына ошондой кимдир айта турган болсо, кала культу наам дейт. Чындыгында ким ушинтип айткан болсо, фа иза кала залика, мына кимде-ким ушул сөздү, ушул дуаны, ушул зикирди айткан болсо, кала шайтан, шайтан ошол кезде айтат дейт. Хафиза минни саирил йоми, чындыгында бул адам бүгүн менден толугу менен кутулуп кетти деп шайтан ушинтип айтат деген. Чындыгында бул оң бут менен киргенден кийин аузу биллахил азим деп бул дуаны айткандан кийинки дагы бир зикирлердин ичинде бисмиллах деп дайым бисмилла деген дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошуп айтар эле. Бисмиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Мешитке кирген кезде бисмилладан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламын айтып, салават айткандан кийин Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли зунуби, Аллахумма фтахли абуаба рахматик. Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечире көр. Аллахым өзүңдүн рахмат эшиктериңди, мээрим эшигиңди ача көр деп ушул дуаны ушинтип айтар эле дейт. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Малик разияллаху анхунун риваят кылган хадисинде бисмиллах Аллахумма салли аля Мухаммад деп дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзү үйрөткөн салаватты, салават Ибрахимияны айткандыгы жөнүндө дагы риваяттар келген. Валафтни фи ибн Сунан ан Абу Хурайра разияллаху. Эми дагы бир сүннөт хадистерде Ибн Сунни деген улуу алымдар бизге жеткизген хадисте ан Абу Хурайра радияллаху анху, Абу Хурайра разияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кал дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айткан дейт. Ида дахала ахадукумул масжид, кимдир бирөө силер эгер мешитке кирип келген болсо, вата ила масжид, же болсо мешитке келген учурда дейт. Фал юсаллими алан наби, пайгамбарга салават салам айтсын деген. Фал якул, андан кийин Аллахум мафтахли абуаба рахматик, Аллахым өзүңдүн рахмат эшиктериңди, мээрим эшиктериңди ачкын деп. Ва иза хаража фал юсаллими алан наби, эгерде мечиттен чыккан кезде дагы фал юсалли алан наби, пайгамбарыбызга салам салават айтканды унутпасын. Фал якул Аллахумма аизни минаш шайтанир ражим, Аллахтын каарына калган, рахматтан куулган шайтандын жамандыгынан Аллахым өзүң сактагын деп дуа кылат эле дейт. Башка бир риваятта ваасимни, Аллахым мени өзүң коргогун деп дуа кылат эле дейт. Валафти Аби Дауд фи риваяти сания, Абу Дауд разияллаху рахмахуллахтын дагы бир экинчи чыгарган риваятында болсо ан Аби Хумейд, же болсо ан Аби Усейд, Хумейд же Усейд деген ошол риваят Ал-Ансариден риваят кылган бул хадисте кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтар эле дейт. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك дейт. Бул экинчи риваятта болсо, мешитке кирген адамды, кимдир бирөө мешитке келген болсо, пайгамбарыбызга салам салават айткандан кийин Аллахум афтахли абуаба рахматик, Аллахым өзүң рахмат мээрим эшиктериңди ачкын деп, андан кийин чыкканда болсо, кайрылып пайгамбарыбызга салават айткандан кийин Аллахумма инна асалука мин фадлик, Аллах Таалам өзүңдүн фазилетиң менен, берешендигиң менен, жомарттыгың менен сураймын деген дуаны айтар эле деп. Бул риваятта ошол сөздү Аллахумма инна асалука мин фадлик деген риваятты ашыкча дагы бир кошумча дуа айтылгандыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эскерткен болсо, ва фи лафзил Муслим, имам Муслимдин өзүнүн хадис топтомдорунда келген хадисте болсо ан Аби Хумейд, же болсо бул хадисте деле ан Аби Хумейд, Хумейдтин атасы же болсо Аби Усейдтин атасынан деп бул имам Муслим дагы кайсыл экөөнүн бирөө риваят кылган хадис деп шектенген абалда, экиленген абалда, кайсы бирөө экендиги балким анык эмес деген абалда сиз менен бизге жеткизген хадисте эмне дейт? Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз ушундай дейт эле дейт. Ида дахала ахадукумул масжид, эгерде кимдир бирөө мешитке кирип келген болсо, фалякул, анда мындай деп айтсын: Аллахумма фтахли абуаба рахматик, Аллахым менин өзүң рахмат мээрим эшиктериңди ачкын. Ва иза хаража фалякул, эгерде силерден мешиттен чыккан кезде болсо, жана жогоруда хадисте эле Аллахумма инна асалука мин фадлик, Аллахым өзүңдүн
фазилетиң менен, Аллах Таалам өзүңдүн берешендик жомарттыгың менен сураймын деп жакшылыктарын сурай турган, бүт бардык жалпылап айткан жакшылыкты сурагандыгы жөнүндө хадисте айтылган дейт. Дагы бир башка риваятта болсо, аны Фатима бинти Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын береки улуу кыздарынын бири, беште аялдардын башчысы болот деген сыпат менен сүрөттөлгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн ушунчалык жакын Фатима энебиз жөнүндө, Фатима энебиз риваят кылып, калат, бул риваят кылганда айтат, пайгамбар ва кан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде мечитке келе турган болсо, бисмиллах деп айтат эле. Вассалам аля Расулиллах. Аллахтын элчисине, Аллах Таалага салам салават айтат эле. Аллахумма гфирли зунуби. Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Аллахумма афтахли абуаба рахматик. Аллахым рахмат мээрим эшиктериңди ачкын деп. Ал эми мечиттен чыккан кезде дагы бисмиллах деп чыгып, дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айткандан кийин Аллахумма гфирли зунуби. Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир. Аллахумма афтахли абуаба фадлик. Аллахым өзүң фазилет эшиктериңди, берешендик жомарттык эшиктериңди ачкын деп айтар эле дейт. Демек, бул хадисте бир аз айырмачылыктар болгону менен, сиз менен биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис сөзүнүн башында айтып кеткендей эле, мечитке кирерде ар дайым адам баласы оң буту менен кирерди. Ал эми мечиттен чыккан кезде болсо, дайым ал сол буту менен чыкканды адат кылуу, бул мусулман адамдын адеп ахлактарынан бири. Буга чейин биз сөз кылып өткөндөй эле, кайсы бир адам ошол пайгамбар ушуга чейин маани берип көңүл бургандыгынан азыркы учурда илим менен аныкталган нерсе эмне дейт? Кимдир бирөө эгерде оң бутун көтөргөн абалда, эгер ошол убакытта ажалы жетип жаны чыга турган болсо, ал алдыга жыгыларын. Ал эми пайгамбар эмне себептен сол бут мечиттен чыккан кезде сол бутуң менен чык деген болсо, адам баласы эгерде сол бутун оң бутуна таянып, сол бутун көтөргөн абалда жан чыга турган болсо, анда адам баласы аркага жыгыларын изилдеп аныкташкан. Бул деген сөз хуснул хатима. Адам баласы өлөр кезде, жан чыгар кезде кайсыл кандай абалда, кайсыл жерде болсоң, ал нерсе сенин акыретиңдин жакшылыгынан, же Кудай сактасын, акыретиңдин абалынын оорлугунан кабар бере турган нерсе деп айткан. Мына ошондуктан дагы адам баласы мечитке дайым, эгерде мечитте жан чыккан болсо, сажда кылган абалда Аллахтын үйүндө жан берген адам, демек бул жакшылыктын бир башарат, сүйүнчүсү болгондой эле. Демек тескерисинче пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитке киргенде сол бут менен кирип, ал эми чыкканда оң бут менен киргиле деген дагы бир сыры. Демек адам баласы ажатканада, нажас жерде, жаман жерде, жин шайтандын уясы, ордосу болгон жерде жан чыгуу жамандыктын бир башасы болгону сыяктуу эле. Тескерисинче ажатканадан чыккан кезде адам сол оң буту менен чыккан болсо, демек адам алдыга жыгылары менен, демек ал адам таза жерде, балким Кудай сактасын, андай нажас жерден алыс абалда жан чыкканга бир өөлгө бир өрнөк болуп калгандыгын эскерткен. Мына ошондой эле бул хадистен алына турган пайдаларга токтоло турган болсок, адам баласына ачык айкын душман болгон, Аллах Тааладан ант ичип өзү менен кыяматка чейин өзү менен кошо тузак алып кетүүгө азгырган, Аллахтан мөөнөт сурап алган шайтандын жамандыгынан дайым коргонуч суроо, бул мусулман адамдын зеректигинен, мусулман адамдын таквалыгынан белгилеринен болуп эсептелет. Мына ошондуктан дайым Аллах Тааланы ортого салып, Аллах Тааланын сын сыфаттары менен сурап, Аллах Тааладан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу дагы чыныгы момин мусулман адамдын адеп ахлактарынан бири болуп эсептелет. Чындыгында адам баласы бул мечит башка жерге караганда, башка бир орунга караганда ушундай бир өзгөчө болгондугу, ал мечитке кирген адам дайым мечитте Аллах Тааланы эстей турган жер экендигин эскертип, мына ошондуктан дагы Аллах Таала дайым пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтууга келе турган болсок, билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ким көп салават айткан болсо, Аллах Таала ал адамга өзүнө 10 жолу салават айтат деген. Ким ал пайгамбарыбызга бир жолу салават айтса, Аллах Таала ал адамга 10 жолу салават айткандыгы жөнүндө. Када берсе Аллах Таала Куранда ачык айкын эле Аллах Таала өзү сүрө Ахзаб сүрөсүндө кабар бергендей эле, я юхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деген. Я юхаллазина аману, чин инналлаха ва малаикатуху юсаллуна алан наби. Чындыгында Аллах Таала жана Аллахтын периштелери пайгамбарга салават айтат. Эй Аллага иман келтирген момун мусулмандар, силер дагы ал затка салават айткыла жана салам айткыла деп айткан. Демек, чындыгында ас-салатуллаху аля расули хия сана алейхи фил малаил а'ла. Чындыгында бул Аллахтан болгон салават, бул Аллахтын ага болгон санасы, мактоосу, даңкы, Аллах Тааланын бере турган даражасы болуп эсептелет дейт. Ошондой эле бул периштелердики боло турган болсо, периштелердики албетте
дуа иретинде, магфират иретинде боло турган болсо, ал эми адамдардын, жөнөкөй адамдардын салаваты болсо, демек ал дуа иретинде айтылгандыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылуу. Андан кийин хадистин мазмунунда эмне деди? Аллахумма гфир зунуби деди. Аллахым, мешитке барган адам, мешитти көздөй бет алган адам эмнени максат кылып барат дей турган болсо, жападан жалгыз ал мешитке барган адам Аллахтан күнөөлөрдүн кечирилүүсүн, күнөөкөр пендебиз, ансыз пендебиз, ар бир баскан турганыбызда, жашообузда кетирген кемчилдиктерибизден Аллах Тааладан күнөөнүн кечирүүнүн суроо менен, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салават айтып, күнөөлөрдүн кечирим сурагандан кийин ал адам баласы Кудай Тааланын берилген рахматынан, мээриминен, жакшылыгынан үмүтсүз болбоо. Аллах Тааланын мээриминен, ырайымынан эч качан үмүтсүз болбогула деп Аллах Таала эскерткендей эле, дайым Аллах мафтахли абуаба рахматик, Аллахым мээрим эшиктериңди ачкын деди. Демек, дайым биз бул хадистен дагы бир үлгү ала турган, пайда ала турган нерсе, дайым жакшылыктын эшиги жабык тургандыгын. Ал эшикти дайым адам баласы дуа менен, зикир менен, жакшылык иштер менен, Аллах Тааланын ысым сыфаттарын айтуу менен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу менен ошол рахмат, мээрим эшиктеринин ачылышына себеп боло турган нерсе экендигин таалим тарбия алып үйрөнө турган нерсе турат. Себеби дегенде хадисте Аллахум афтахли абуаба рахматик дедик. Аллахым мээрим эшиктериңди ачкын дедик. Демек, негизи мээрим эшиктери, райым эшиктери, жакшылыктын эшиги жабык тургандыгын биз качан гана адамдын талабына, Аллахтын анын суранычына, Аллах Таалага жалынып жалбарган дуа, зикирдин берекеси менен ачылардыгына дагы бир ачык айкын ишара болуп турат. Андан кийин бул хадисте дагы бир алла турган пайдалардан бири, дайым Аллах Тааладан шайтандан коргонуч суроо биринчи пайдасы боло турган болсо, экинчиси Аллах Тааланын ысым сыфаттарын ортого салып дуа кылууда. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зикир айтуу дагы адамдын Аллах Таалага жакындата турган, Аллахтын күнөөлөрүбүз кечирилип, Аллахтын рахмат эшиктери ачылышына себеп боло турган нерсе болсо, дагы андан кийинки дагы бир үчүнчү сыфаттардын дагы бир хадистен алына турган, дуадан, зикирден алына турган пайда эмне дейт? Юстахаббу лил муслими ан ятахалла би адабил ذهاب إلى المسجد والدخول والمكوث فيه والخروج منه. Мешитке барарда, мешитке киргенде, мешиттен чыккандагы адеп ахлактарды үйрөнүү. Аннал масажида хия буютиллахи ва хиял аула мин ихтирами ва тауқир дейт. Аллах Тааланын үйү деп айтылган мешиттерге урмат сый, аларга дайым бир өзгөчө мамиледе болуу, кала берсе ал жерлерди таза тутуу дагы мусулман адамдын адеп ахлактарынан бири болуп эсептелет дейт. Муну ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Нур сүрөсүндө кабар бергендей эле, фи буютин азиналлаху ан турфа'a ва юзкара фиха исмуху ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تقلب فيه القلوب والأبصار деген. Аллах Таала бул аятта эмне дейт? Чындыгында Аллахтын өзүнүн үйү болгон мечиттерде, Аллахтын аты зикир кылына турган, Аллахтын ысымы жогору бийик көтөрүлө турган жерде, ал мечиттерде эртели кеч Аллах Таалага тасбих айтылып, Аллах Тааланы зикир кыла турган жерлерде rijалун дейт. Ал жерде ушундай бир чыныгы эр азаматтар, чыныгы эркектер бар дейт. Ла тулихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикриллахи ва иқамис салати ва итаиз зака. Алар мешитке кирген кезде аларды соода сатык, аларды бул дүйнөнүн бизнестери, Аллах Тааланы зикир кылуудан, Аллах Таалага намазды тургузуудан, Аллах Таала фарз кылган зекетти берүүдөн аларды азгырып алаксытып койбойт деди. Чындыгында алар яхафуна яуман тaqallaba fihi al-qulub wal-absar, себеби дегенде алар эртең акыреттеги абалга келгенде, ал абалда жүрөктөр, кала берсе адамдын көздөрү коркунуч менен каптала турган, коркунуч менен курчала турган абалдан, ошол күндөн корккон абалда алар бул дүйнөнүн азгырыгынан, бул дүйнөдөгү соода сатыктан, башка нерселер аларды Аллахты зикир кылуудан, намазды окуудан, намазын тургузуудан, зекет берүүдөн аларды алаксытып тосуп койбойт деген аятта Аллах Таала ачык айкын эскерткен. Мына ошондой эле андан кийинки айтыла турган дуа, зикир бул ад-дуа хуруж минал масжид, мечиттен чыгардагы окула турган зикир дуа жөнүндө болмокчу. Чындыгында бул мечиттен чыккан хадисти дагы, зикир дуаны дагы ошол эле Анас ибн Малик разияллаху анху риваят кылат. Сиз менен бизге риваят кылып, аннаху кана якул, пайгамбарыбыз ошол сахаба Анас ибн Малик айтар эле дейт.
Минас сунна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн деп айткан. Ида дахалтал масжида табда биrijlikal юмна ва ида харажта ан табда биrijlikal юсра дейт. Чындыгында сен мечитке кирген кезде сен оң бутуң менен кирүү сүннөт болгондой эле, сен мечиттен чыгар кезде сен сол бутуң менен чыгуу бул сүннөт амалдардан дейт. Ва фи лафзи Ибн Маджах рахимахуллахтын хадис топтомдорунда ан Аби Хурайра радиаллаху анху, Аби Хурайра радиаллаху анхудан жеткизген хадисте анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айткан дейт. Ида дахала ахадукумул масджид фальюсаллим алан наби фальякул Аллахумма афтах ли абуаба рахматик ва ида хаража фальюсаллим алан наби фальякул Аллахумма асини минаш шайтанир ражим деген. Биз жогоруда айткан хадисте, риваят кылган хадисте эмне дейт? Ар бир кимдир бирөө силерден мечитке барган кезде ал дайым Аллах Тааладан рахмат эшиктериңди ача көр деп дуа кылып, ал эми мечиттен чыгарда болсо, Аллахумма асини минаш шайтанир ражим, Аллах Таалам өзүңдүн рахматыңан куулган, өзүңдүн каргышыңа калган шайтандын жамандыктарынан Аллахым мени өзүң коркогун, Аллахым өзүң мени сактагын деп айтар эле дейт. Ва фи лафзил Муслим, имам Муслимдин хадис топтомдорунда келген хадисте болсо, ан Аби Хумайд ау ан Аби Усайд, жогоруда айткандай эле Хумайддын атасы же Усайддын атасы деген экиленүү ошол хадистеги риваят кылган адамдардын экөөнүн бирөөсүнөн риваят кылган хадисте эмне дейт? Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтар эле. Ида дахала ахадукумул масжид, мечитке кирип келгенде Аллахумма афтах ли абуаба рахматик, Аллахым мечит эшиктериңди, рахмат эшиктериңди ача көр деп дуа кылгандай эле. Фа ида хараж, мечиттен чыккан кезде болсо, фальякул Аллахумма инна ас'алука мин фадлик, Аллахым өзүңдүн фазилетиңден, меримиңден сураймын деп айтар эле дейт. Демек бул хадисте жогоруда айткандай эле мечиттен киргендеги адеп ахлак кандай болсо, мечиттен чыгууда дагы ошондой адеп ахлак менен, зикир менен, истигфар менен чыгууну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге үйрөтүп жеткизип кеткен. Жана жогоруда айткандай эле бул хадисте Айша энебиз, Фатима энебизден риваят кылган хадисти зикир кылган, кайра ошол хадисти зикир кылып алып келген. Ал хадисте айырма эмне болгон десе, бисмиллах деген риваятта бисмиллах деген сөздү айтып кирүү дагы бир кошумча зикир дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндүгүн кошумчалаган. Андан кийин вассаламу аля расулиллах, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга салават салам айткандайын, Аллахумма гфирли зунуби, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечире көр, Аллахумма афтах ли абуаба рахматик, Аллахым өзүң рахмат эшиктериңди ачкын. Андан кийин фа иза хараж, мечиттен чыккан кезде дагы бисмиллах деп дайым бисмилла деген дуаны калтырбаштоо. Биз буга чейин айткандай эле бисмилла деген дуалардын эң көп айтылган, эң көп жерде зикир кылынган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң көп атаган зикирлерден бири. Чындыгында бул улуу Аллах Тааланын исмул Жалал, Аллах Тааланын лафзул жалал менен, Аллах Тааланын эң көп айтылган, эң көп зикир кылынган, эң көп таркалган бул Аллах Тааланын ысымы менен деп айтуу менен мусулман адам толук коргонучка аларын. Кала берсе сиз менен биздин көзгө көрүнмөгөн аламда жашаган жин аламына дагы биз аларды көрө албагандай эле бисмилланы айткан адамды Аллах Таала толук менен тосуп коргонучуна аларын айтып өткөн элек. Демек бисмилла мусулман адамдын эң тилге жеңил, эң бирок мусулман адам үчүн эң чоң коргонуч дуалардын, зикирлердин бири болуп эсептелет. Чындыгында бисмиллах деп баштаганда имам Ибн Касир ушундай дейт: "Мен каддараху бисмихи тaqdiruhu исмуллах биптида". Чындыгында Аллахтын ысымы менен баштаймын, Аллахтын ысымы менен киремин, Аллахтын ысымы менен чыгамын деп адам өзүнүн абалына, адам өзүнүн жерине жараша бисмиллах деп Аллах Тааланын ысымын айтуу менен, Аллах Тааланын ага берекеси менен, Аллах Тааланын ага ошол жардамы келерин ачык айкын баяндаган дейт. Истианату аль-итмам ва тaqabbul. Чындыгында Аллах Тааланын ысымы менен ортого салып Аллах Тааладан сурануу ал адамдын толуктугунан жана ал адамдын амалдарынын, дуасынын, зикирлердин кабыл болуусунан кабар берет деп айткан дейт. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Биз дайым пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтуу менен дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зикир кылгандыгы. Демек, пайгамбарыбызга салават айтуу бул адам биринчи алгач Аллах Тааладан өзүнө, Аллах Тааладан 10 эселеп ал салаваттын пайдасы кайтаарын эч качан эсибизден чыгарбастан, ошон үчүн пайгамбарыбызга көбүрөөк салават айтып, кала берсе бүгүн мына жума күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер ар дайым салават айткан болсоңор, Аллах Таала бир периштелерди жүктөйт. Ал периштелер ошол силер айткан салаватты мага жеткизип берип турат. Аллах Таала кээ бир аяттарда менин рухумду кайтарат. Саламына алиге алып мен аларга жооп кайтарам" деп айткан. Демек, бул жерде
ар бир адам. Андан кийин жума күнү мага көбүрөөк салават айткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баса белгилегендиги. Бул эмне үчүн дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айтат: кимдеки мага жума күнү көбүрөөк салават айткан болсо, анда анын салаваты мага ортомчусуз, периштелерсиз түз мага жетип турат. Мен ага жооп айтам деген. Чындыгында караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид деп дайым сиздин менен биздин тилибиз пайгамбарыбызга салават айтканды өзүнө адат кылган учурда, бул адам баласына караңыз, канчалык бийик даража. Фулан ибн Фулан, түкүнчөнүн баласы түкүнчө, Аллахтын элчиси сизге салам айтты деген кабар менен ага жеткирилүүсү. Пайгамбарыбыз ортомчусуз, айрыкча бүгүн жума күнү пайгамбарыбыздын сиз менен биздин саламыбызга, салаватыбызга жооп айтып аткандыгы ар бир адам жүрөгүнөн кубана турган, сыймыктана турган, ар бир адам бул амалды өзүнө адат кылып, эч качан калтырбай турган улуу амал зикирлерден бири. Мына ошондуктан бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айрыкча жума күнү көбүрөөк салават айтканды өзүбүзгө адат кылып, жана өзүбүздүн үй коластыбызга, үй бүлөбүзгө, жубайларыбызга, жана балдарыбызга, жана неберелерибизге, жакындарыбызга буну адат кылдыруу. Бул буйруса ошол салават канча адам сизден кийин салават айткан болсо, канча адамга үйрөтүп, канча адамга таркатсаңыз, ошол себептүү алар салават айтса, балким ошол жакшылыкта кыямат күнү сизге дагы ошол ажыр соопко шериктеш кылат деген Аллах Тааладан үмүт менен көбүрөөк салават айтканды өзүбүзгө адат кылуу керек. Чындыгында калал алламату сахави деген рахимахуллах ушундай деп сөз айтат: аулал аквали ма тақаддама алал абил алия аннал ма'на салат Аллахи ala نبيه ثناء وتعظيم والصلاة الملائكة وغيرها الطلب منه له من الله والمراد طلب الزيادة لا طلب الأصل الصلاة وقيل الصلاة خلقه تكون عامة فصلاته على الأنبياء هي ما تقدم من الثناء والتعظيم дейт. Бул киши салават дегендин маанисин түшүндүрүп чечмелеп баяндайт. Чындыгында эмне дейт? Аллах Тааланын салаваты дегенде Аллах Тааланын мактоосу, Аллах Тааланын улуктоосу эске алынат дейт. Ал эми периштелердики деп айтылган болсо, ал чындыгында периштелердин салаваты болсо, башкаларга Аллах Тааладан ага зияданы талап кылуу, аларга кечиримди, күнөөнүн кечиримин, магфиратты истигфар суроо боло турган болсо, ал эми адамдардын Аллах Таала пайгамбарларга берилген салаваты башкача айырмаланып турат. Ал эми жөнөкөй адамдарга берилген салават албетте Аллахтын рахматы, мээрими болуп турат деп чечмелеген дейт. Хияллати уссиати кулли шей чындыгында ва нақала ал-Ияд ибн Ияд ан Бакр ал-Кушайри чындыгында бул Аллах Тааланын бардык нерседен жогору эң кең бир Аллахтын берген рахматы, мээрими болсо, Ияд деген улуу дагы бир алымдардын бири Бакир ибн Кушайриден риваят бизге исмин бизге жеткизип айтат: "Ас-салату аля наби миналлахи ташрифин" деген. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала тарабынан берилген салават бул шарафат болсо, ва зиядату такаррум чындыгында Аллах Таала тарабынан берилген анын урмат сыйдын дагымындан да жогорусун боло турган болсо, аламадунаху наби рахма пайгамбарыбыздан төмөнкү адамдарга болсо Аллахтын мээрими, райымы болот деп айткан. Аллах магфират зунуби деген дуаны айтуу менен адам баласы күнөөлөрдүн кечирилишин суроо дегенде Ибн Манзур рахимахуллах айтат: Аллахумма бима'на Аллахум я Аллах, Аллах мустажаб, Аллахым кабыл кыла көргүн, Аллах деген маанини түшүндүрөт деп айткан. Минал араб ман якулу иза тарахал ал-миму я Аллах, Аллахум магфирли, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечире көр деген маанини түшүндүрөт. Чындыгында Аллах Тааланын гафурун вал гаффар, Аллах Таала кечиримдүү, Аллах Таала күнөөлөрдү чексиз кечиримчүү деген Аллах Тааланын ошол ысым сыфаттарын ортого алган нерсе болуп эсептелет. Адам баласы канчалык күнөө кылгансын, башка бир хадисте де келгендей эле адам баласы деңиздин, океандын көөгүнчөлүк чоң күнөө жасаган болсо дагы, ал адам баласы Аллах Тааланын алдында тооба кылса, Аллахка кайтса, жаман жолдон Аллахтын жолуна, туура жолуна, түз жолуна кайта турган болсо, Аллах Таала үчүн ал күнөөлөрдү кечирүү оор эмес деп айткандай эле, адам баласы дайым Аллах Тааланын күнөөлөрдөн тооба кылууга эч качан үмүтсүз болбоо керек. Чындыгында ал магфира деген чындыгында сатруху ва сатру кулли шейин деп айткан. Аллах Тааланын гаффар сыфаты адамдардын күнөөлөрүн
кыяматта болсун, бул дүйнө болсун жашырып коет деп айткан. Мына ошондуктан дагы Аллах Тааладан жашырым, Аллах Таала дайым биздин күнөөлөрдү жашырып келет. Мына ошондуктан адам баласы өзү алсыздыгынан, өзүнүн арсыздыгынан адам баласы бир күнөө кылганда Аллах Таала аны жашырып турат. Бирок ал адам баласы өзү кээде кечинде кылган күнөөсүн таң атканда, күндүзү кылган дуасын кечинде ал өзү ашкере кылып, өзүнүн каршысына башка адамдарды өзүнө күбө кылып, Аллах Тааланын кечириминен, Аллах Тааланын аны күнөөлөрүнөн тоскон, жашырган жардамынан өзүн өзү алыстатат деп эскерткендей эле, дайым биз мусулман адам өзүнүн кылган күнөөлөрдү, инсандык кылып кетирген кемчиликти Аллах Таалага тооба кылып, андан кийин аны эч качан башка бирөөлөргө айтпаганга, башка бирөөлөргө ашкере кылбаганга аракет кылуу чыныгы мусулман адамдардын адептеринен бири. Мына ошондой эле бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи өзү жыйынтыктап айткандай эле, Аллахумма насалука мин фадлик, Аллах Таалам өзүңдүн фазилетиң менен сураймын деп. Башка бир риwayatта Аллахумма асини минаш шайтанир ражим, Аллах Таалам өзүңдүн рахматыңан куулган шайтандын жамандыктарынан Аллахым өзүң сактагын, Аллахым өзүң асырагын деген нерсени адат кылуу. Чындыгында бул дүйнөдөн адашуудан, акыреттеги Аллахтын азабынан, бул дүйнөдөгү ар кандай туура эмес бир жолдордон, агымдан, туура эмес түшүнүктөрдөн Аллах Тааланын сактоосун суроо менен, Аллах Тааланын коргонучуна, Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү мусулмандар үчүн даярдалган акыреттеги эмес, балким бул дүйнөдөгү бейиш бакчасына кирүүгө аракет кылуу ар бир мусулмандын эңсеген бир үмүтү, арзуусу болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы дайым сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи салават айтуу менен бирге өзүбүзгө адат кыла турган нерсе, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдеги айткан аят менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Аллах Таала фаиза кудиятус салату фанташиру фил арди вабтагу мин фазлилlah. Чындыгында бул бүгүнкү жума күнгө, жума намазга тиешелүү аятта Аллах Таала ушундай дейт: "Фа кудиятус салату", эгерде жума намазы окулуп бүткөн болсо, фанташиру фил арди, жер бетине таркагыла, Аллах Таала берген рызкыңарды тапкыла, терип жегиле. Вабтагу мин фазлилlah, Аллах Тааланын фазилетинен, Аллах Тааланын жомарттыгы, Аллах Тааланын ачыктыгынан дайым Аллах Таалан жалынып жалбарып сулагыла, эч качан Аллах Тааладан үмүтсүз болбогула деп эскерткен дуасы менен сөзүмдү жыйынтыктап, Аллах Таалам сиз менен бизди дайым тилибизди зикирден, тилибизди дуадан кургабаган, тагыраак айтканда тилибиз дайым зикир менен, дуа менен нымдашып тура турган, тилибизди балким жүрөгүбүз менен тилибизди Аллах Тааланын ысым сыфатына, зикирге, дуага байлаган инсандардын катарында калсын деп Аллахтан сурап кетемин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.